Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Май айынын аягында окуусун улантууну каалагандар жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышууңар зарыл болуп эсептелет. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги максаты окуусун улантууну каалагандардын даярдыгынын деңгээлин аныктоо. Ал эми бул тестте негизги тест жана предметтик тесттер болот балдар. Негизги тестти милдеттүү түрдө баардык абитуриенттер тапшыруусу керек. Негизги тест өзү бир нече бөлүмдөрдөн түзүлөт. Анда эмесе мен силерге ошол бөлүмдөрдү тааныштырып өтөйүн. Мынакей, жалпы республикалык тестте келүүчү негизги тест төмөнкүдөй бөлүмдөрдөн түзүлөт. Математика, эне тилинде окуу жана түшүнүү, окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, эне тилинин практикалык грамматикасы. Көрдүңөрбү балдар? Ушул негизги тестте математика кездешерин көрдүңөр. Ал эми бул тестте математика 2 бөлүктөн турат. Математика боюнча негизги тесттин тапшырмалары биринчи бөлүгү 1ден 30га чейинки тапшырмаларды камтыйт, ал эми экинчи бөлүгү 31ден 60га чейинки тапшырмаларды камтыйт. Негизги тестти математика боюнча силер предметтик тест менен алмаштырбагыла. Бул жерде негизги тестте математика боюнча алган билимдериңерди колдоно билүү жөндөмдүүлүктөрүңөр гана бааланат. Биз силерге атайын ошо республикалык тестке даярданууңарга шарт түзүү максатында, башкача айтканда, ийгиликтүү тапшырууңарды каалоо менен силерге бир нече телевизиондук сабактарды уюштурабыз. Ал эми телевизиондук сабактын жүрүшүндө ошол тест кандай форматта келет, кандай тапшырмалар камтылышы мүмкүн, бул тестти ийгиликтүү тапшырыш үчүн кандай даярдануу керек? Жана башка ушул сыяктуу силерге пайдалуу болгон бир нече суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе ушул математика боюнча негизги тестте кандай категориядагы тапшырмалар камтылаарын силерди тааныштырып өтөйүн. Анда эмесе экранга көңүл бургула. Тапшырмалардын категориялары арифметика, алгебра жана геометрия. Көрдүңөрбү? Тапшырмалардын категорияларын көрүп турасыңар. Арифметика, алгебра жана геометрия дедим. Бул тапшырмаларды аткарган учурда силерге мындан башка дагы мектеп программасында камтылбаган кошумча бөлүмдөрдөн дагы тапшырмалар келип калышы мүмкүн. Силерде суроо туулушу мүмкүн. Мектеп программасында кездешпеген бул бөлүмдөрдөн тапшырмалар келсе кантип аткарышыбыз керек деген. Ооба балдар, мектеп программасында силерге өтүлбөгөн эгерде ошол кошумча бөлүмдөн тапшырма келип калса, ал тапшырманын башында адегенде сөзсүз түшүндүрмөсү берилет. Силер түшүндүрмөнү окуу менен тапшырманы аткарышыңар керек болот. Мен анда ошондой тапшырмадан бирди силерге мисал катары көрсөтүп көрөйүнчү. Анда эмесе экранга көңүл бургула. Карагылачы. Кошумча бөлүмдөр кайсылар экенин биринчи көрүп алгыла. Көптүктөр, комбинаторика, статистика жана ыктымалдуулук. Ушул бөлүмдөрдөн келген тапшырмалардын бирөөсү менен тааныштырайын. Мынакей балдар, экранда ушул негизги тесттин математика бөлүмүндө кездешүүчү бир тапшырманы көрүп турасыңар. Сандар өсүү же кемүү тартибинде жайгашып, катарды түзүүчү мүчөлөрдүн саны так болсо, анда ал катардын медианасы катардын тең ортосундагы мүчөсү болот. Мисалы 4, 5, 6 сандарынын медианасы 5ке барабар. Көрдүңөрбү балдар? Ушул бөлүк түшүндүрмө катары кетти силерге. Медиананы табыш үчүн сан катарынын эгерде сан катарын түзүүчү мүчөлөрдүн саны так болсо, анда ал катардын медианасы тең ортосунда мүчөсү болот деп атат. Мынакей карагылачы, мисалда 4, 5, 6 3 мүчөсү бар экен. 3 мүчө так да, демек мүчөлөрдүн ортосунда турган сан 5 экен. Бул сан катарынын медианасы 5ке барабар экендигин көрдүңөр. Ушул теориялык материалды колдонуп, башкача айтканда түшүндүрмөнү колдонуп туруп, төмөн жагында жазылып турган тапшырманы силер аткарышыңар керек. Мен азыр ал тапшырманы өзүнчө жазып алайын силерге көрүнүктүү болуш үчүн. Карагылачы. Биология предмети боюнча тестте 7 студент төмөнкү упайларды алышты. 62, 70, 67, 48, 89, 98 жана 92. Бул упайлардын медианасы кайсы деген суроо турат.
Астында 5 варианттагы жооптор сунуш кылынган. Бул тапшырманы аткаруу үчүн силер жогорудагы түшүндүрмөнү эске алгыла. Мен анда эмесе бул тапшырманын чыгарылышын силерге көрсөтүп өтөйүнчү. Чыгаруу. А дегенде мен упайларды жазып алайын. Мынакей. Андан кийин жогоруда түшүндүрмөсүндө айтпадыбы балдар? Сан катарына дегенде сөзсүз өсүү же кемүү тартибинде жазып алуу керек. А биздин азыркы мисалда аралаш жазылып атат, көрдүңөрбү? 62, 70, кайра 67, кайра 48. Демек, бул сан катарына дегенде медианасын табаардан мурда сөзсүз өсүү же кемүү тартибинде жазып алуу керек. Мен азыр бул тапшырманы аткарыш үчүн өсүү тартибинде жазайын. Мынакей, кичинесинен чоңун көздөй, көрүп атасыңарбы? 48, 62, 67, 70, 89, 92, 98. Эми катардын мүчөлөрүнүн санын санап көрөйүн. Такпы, чуппу? Биринчи мүчө, экинчи мүчө, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи мүчөнү көрүп турасыңар, балдар? Демек, сан катарын түзүүчү мүчөлөрдүн саны так экен. Анда бул учурда сан катарынын медианасы болуп, так ортосундагы мүчөсү эсептелинет. Мынакей. 70 деген сан так ортосунда турган сан экен. Берилген сан катарынын медианасы 70-ке барабар экен. Туура жообу Г. Көрүнүп турабы силерге? Бул жерден силер кошумча бөлүмдөн келген тапшырма экендигин көрдүңөр. Бул тапшырманы аткарган учурда балдар, эгерде сан катарын түзгөн мүчөлөрдүн саны так сан болсо, тең ортосунда турган мүчөнү алышыңар керек. А эгерде жуп болуп калса кантесиңер? 7 эмес, мүмкүн 6 мүчөдөн тураттыр, мүмкүн 10 мүчөдөн тураттыр. Эгерде сан катарын түзгөн мүчөлөрдүн саны жуп болуп калса, анда тең ортосунда турган 2 санды кошуп 2ге бөлөсүңөр. Башкача айтканда, ортосунда турган 2 сандын арифметикалык орто санын таап коесуңар. А биздин азыркы мисалда көрдүңөрбү? Мүчөлөрдүн саны так болгондуктан 7 мүчө катышкандыктан тең ортосундагы эле мүчөнү жооп кылып алдык. Туура жообу Г болуп эсептелет. Эми балдар, математика боюнча силерге белгилүү болгон негизги тесттеги тапшырмалар 2 бөлүктөн турат деп мен силерге эскерттим. Ал биринчи бөлүктөн жана экинчи бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө баардыгы 30 тапшырма болот, экинчи бөлүктө да 30 тапшырма болот. Мынакей, экранда силер биринчи бөлүктөгү тапшырмалар кандай форматта келерин көрүп турасыңар. Биринчи бөлүктө балдар А тилкеси деген жазууну кездештиресиңер, жана Б тилкеси деген жазууну кездештиресиңер. А тилкеси менен Б тилкесинин астында тик бурчтуу рамкаларды көрүп турасыңар. Биринчи бөлүктөгү тапшырмалардын негизги максаты ушул 2 тилкенин астында жазылган тик бурчтуу рамканын ичиндеги чоңдуктарды салыштырууңар керек болот. Кайталайм. Биринчи бөлүктөгү тапшырмаларды аткарууда силердин милдетиңер ушул 2 тилкенин астында жазылган тик бурчтуу рамканын ичиндеги чоңдуктарды салыштырууңар керек. Эгерде жыйынтыгында А тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, балдар, жообуна А деп белгилейсиңер. Көрүп атасыңарбы? Эгерде Б тилкесинин астында жазылган рамканын ичиндеги чоңдук чоң болсо, анда жообуна силер Б деп жазгыла. Эгерде В тилкесиндеги менен А тилкеси менен Б тилкесиндеги чоңдуктар барабар болуп калса, башкача айтканда 2 тилкедеги чоңдуктар барабар болсо, жообунда В деп белгилейсиңер. Көрдүңөрбү? Ал эми айрым учурда бул 2 тилкедеги чоңдуктарды салыштырууга мүмкүн болбогон учур кездешет. Башкача айтканда, бар болгон маалыматтын негизинде бул чоңдуктардын кайсынысы чоң экендигин же кичине экендигин, алардын барабардыгын аныктоо мүмкүн болбосо, анда жообуна Г деп белгилейсиңер. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндө ушул сыяктуу форматта тапшырмалар кездешет. А жообуна келгенде силер Аны, Бны, Вны же Гны гана белгилешиңер керек. Бул жооптордун бирөө гана туура болуп эсептелет. Анда эмесе, ушул биринчи бөлүктө кездешүүчү тапшырмалардын дагы бир өзгөчөлүгүнө токтолуп өтөлүчү. Мынакей, экранда силер биринчи бөлүктүн бир тапшырмасын көрүп турасыңар. А тилкесинин астында тик бурчтуу рамканын ичинде x квадрат деген жазууну көрүп турасыңар.
Ал эми Б тилкесинин астындагы тик буруштуу рамканын ичинде 4-тү көрүп турасыңар. Силердин милдетиңер x квадрат менен 4-тү салыштырышыңар керек. Бирок ушул эки рамканын үстүндөгү жазууну көрүп атасыңарбы? X кичине -2 деген. Демек, бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн силерге кошумча маалымат берилиптир, балдар. Бул тилкенин астындагы рамкаларга жайланышпаган же рамканын үстүндө жазылып турган маалымат бул кошумча маалымат болуп эсептелет. Силер бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн бул кошумча маалыматты пайдаланышыңар керек. Ушул сыяктуу тапшырмалар биринчи бөлүктүн тапшырмаларынын арасында кездешет. Ал эми бул тапшырманын чыгарылышын мен силерге кийинки сабактарда көрсөткөнгө аракет кыламын. Бүгүнкү сабакта мынакей биринчи бөлүктүн дагы бир тапшырмасын көрсөтөйүн. А тилкесинин астындагы чоңдук 91-ден 89 экенин көрүп турасыңар. Ал эми Б тилкесинин астындагы чоңдук 89-дан 91 экендигин көрүп турасыңар. Бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн мен бул жерде жазып алайын. А тилкесинин астындагы чоңдукту же жөнөкөй бөлчөктү 91-ден 89 деген бөлчөк экен. Силер көрүп тургандай, бул дурус бөлчөк, балдар. Анткени бөлчөктүн бөлүмү алымынан чоң. 5-класста силерге белгилүү болгондой, бардык дурус бөлчөктөрдүн мааниси бирден кичине болот. Кайталайм. Бардык дурус бөлчөктөрдүн мааниси бирден кичине. Бул эрежени колдонсок, 91-ден 89 деген бөлчөктүн мааниси бирден кичине экендиги келип чыкты. Эми Б тилкесинин астында жайланышкан бөлчөктү жазып алайын. 89-дан 91. Бул албетте буруш бөлчөк. Анткени бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн чоң болуп атат. Буруш бөлчөктүн мааниси сөзсүз бирден чоң же ага барабар болуш керек эле. Биздин учурда бирден чоң экендигин көрүп турасыңар. Анда бул эки бөлчөктү салыштырууга силердин толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. 91-ден 89 деген дурус бөлчөк, 89-дан 91 деген буруш бөлчөктөн кичине болуп эсептелет. Анда бул тапшырманын туура жообу Б тилкесинин астында жайланышкан чоңдук чоң болгондуктан Б деп белгилейсиңер. Көрдүңөрбү? Биринчи бөлүктө кездешкен тапшырмалардын жообун жазган учурда кайсы тилкенин астында жайланышкан тик буруштуу рамканын ичиндеги чоңдук чоң болсо, ошол тилкенин аты жазылат. Азыркы биздин тапшырмада Б тилкесинин астындагы тик буруштуу рамканын ичинде жазылган бөлчөк чоң болгондуктан туура жообу болуп Б эсептелди. Эми кийинки мисалды көрсөтөйүн. Карагылачы, кийинки мисалда А тилкесинин астында 0,75 турат. Ал эми Б тилкесинин астында 4-3 деген бөлчөк турат. Бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн мен силерге эки ыкманы көрсөтөйүн. Биринчи ыкмасын көрсөтөөрдөн мурда А дегенде А тилкесинин астында жазылган бөлчөк ондук бөлчөк экендигин көрүп турасыңар. Ал эми Б тилкесинин астындагы бөлчөк бул жөнөкөй бөлчөк экендигин көрүп турасыңар. Биринчи ыкмасы ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырып алып салыштырайын. Ал үчүн биринчи ыкмада 0,75 деген жазууну жөнөкөй бөлчөккө айландырсам 100/75 деп жазып алсам болот. Бул кыскаруучу бөлчөк. Мен 75-ти көбөйтүүчүлөргө ажыратайынчы, балдар. 25 көбөйтүү 3 болсун. Ал эми 100 болсо 25 көбөйтүү 4 деп жазсак болот 100-дү. Бул жерде бөлчөктү кыскартуунун эрежеси боюнча 25 деген санга кыскарта турган болсоңор, силерде 4/3 деген бөлчөк келип чыгат. Анда балдар 0,75 деген бөлчөк 4/3 деген бөлчөккө барабар бөлчөк болуп калат. Көрдүңөрбү? А тилкесинин астындагы чоңдук менен Б тилкесинин астындагы чоңдуктар барабар экендиги келип чыкты. Ушул эле тапшырманы экинчи ыкма менен да чыгарсак болот. Башкача айтканда 4/3 деген жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырсаңар деле болот. Ал үчүн 3-тү 4кө бөлөсүңөр. Анда 0,75 деген бөлчөк келип чыгат. 4/3 менен 0,75 барабар бөлчөктөр. Бул учурда дагы эки тилкенин астында жайланышкан бөлчөктөрдүн барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда эмесе балдар, туура жообун жазган учурда бул учурда эки тилкенин астында жайланышкан чоңдуктар барабар болсо, мен жогоруда силерге эскерткендей, туура жообу катары В деген тамга менен белгилейсиңер.
Урматтуу бүтүрүүчүлөр, көрдүңөрбү? Математика боюнча келген негизги тесттин тапшырмаларынын ичинде биринчи бөлүктөгү эгерде эки тилкенин астындагы тик буруштуу рамканын ичиндеги чоңдуктар барабар болсо, анда туура жообу катары В деген жоопту берсеңер болот. Азыркы биздин мисалда туура жообу В экендигин көрдүңөр. Келгиле эми дагы бир мисалды карап көрөлүк. Мынакей экранда А тилкесинин астында 1 бөлүнгөн 0,100 деген бөлчөк турат. Б тилкесинин астында 1 бөлүнгөн 0,102 деген бөлчөктү көрүп турасыңар. Биз бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн дагы эле эки ыкманы колдонуп көрөлү. Биринчи ыкма 1 бөлүнгөн 0,100ди да жазып алайын, 1 бөлүнгөн 0,102ни да жазып алайын. Бул бөлчөктөрдүн алымдары силерге көрүнүп тургандай барабар экендигин көрдүңөр. Анда математикада төмөнкүдөй эреже бар балдар. Алымдары бирдей бөлчөктөрдү салыштырууда бөлүмүнүн чоңу кичине, бөлүмүнүн кичинеси чоң болот. Анда алымдары бирдей болгон бул эки бөлчөктү салыштырыш үчүн адегенде бөлүмдөрүнө көңүл буруп көрөлүчү. 0,100 менен 0,102ни салыштыра турган болсок, 0,101ге караганда 0,102 чоң болуп эсептелет. Анда эрежеде жазылып тургандай бөлүмүнүн чоңу кичине. 1 бөлүнгөн 0,101, 1 бөлүнгөн 0,102ге караганда чоң экендиги келип чыкты. Башкача айтканда, А тилкесинин астында жазылган чоңдук чоң экендигин көрдүңөр. Ушул эле тапшырманы аткаруунун дагы экинчи ыкмасын көрсөтөйүн. Экинчи ыкмада балдар 1 бөлүнгөн 0,101ди тиинди түрүндө жазсам 1 бөлү 0,101 болот. Бул барабар 100гө. 1ди 0,101ге бөлсөк 100 пайда болот. Андан кийин Б тилкесинин астындагы бөлчөктү жазып алайын. 1 бөлү 0,102 деп жазабыз бул учурда. 1ди 0,102ге бөлүү деген сөз 100дү 2ге бөлүү дегенге барабар. Бул 50гө барабар. 100 менен 50-нү салыштырып көрөсүңөр. Албетте 100 50гө караганда чоң. Экинчи ыкма менен чыгарганда деле А тилкесинин астындагы чоңдуктун чоң экендигин көрдүңөр. Анда бул тапшырманын туура жообу катары А тилкесинин астындагы чоңдук эки ыкма менен тең чыгарганда чоң болгондуктан туура жообу катары биз А деп жазабыз. Көрдүңөрбү? Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндө кездешүүчү тапшырмаларды аткарганда чоң, кичине деген белгилер жообунда жазылбайт. Жообунда ЖА, ЖБ, ЖВ, ЖГ деп гана жазылат. Азыркы биздин учурда А тилкесинин астында жазылган чоңдук чоң болгондуктан туура жообу катары Аны белгиледик. Анда эмесе дагы бир тапшырма карап көрөлүк. Мынакей экранда силерде А тилкесинин астында квадраттык тамыр ичинде 5тин квадратын көрүп турасыңар. Б тилкесинин астында 5 көбөйтүлгөн квадраттык тамыр ичинде 5ти көрүп турасыңар. Бул эки чоңдукту салыштырыш үчүн квадраттык тамырдын ичине киргизүү жана квадраттык тамырдан чыгаруу деген эрежелердин каалаганын колдонуп салыштырсаңар болот. Мен квадраттык тамырдын ичине киргизүү ыкмасын колдоноюн. Ал үчүн карагылачы. Квадраттык тамырдын астында 5 деген турат. 5ти тамырдын ичине киргизсеңер балдар, квадратка көтөрүп киргизесиңер. Анда квадраттык тамырдын ичинде 5тин квадраты көбөйтүү 5 болуп калат. Бул негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн касиетин колдонсок, негизинин өзү жазылып, даража көрсөткүчтөрү кошулат. Башкача айтканда, квадраттык тамырдын ичинде 5тин кубу келип чыгат. Анда балдар, А тилкесинин астындагы чоңдукту жазып алайын. Ал квадраттык тамырдын ичинде 5тин квадраты болчу. Ал эми Б тилкесинин астындагы чоңдукту жазсам, квадраттык тамырдын ичинде 5тин кубу болду. Албетте 5тин квадратына караганда квадраттык тамырдын ичинде, квадраттык тамырдын ичиндеги 5тин кубу чоң экендиги көрүнүп турат. Бул жерде Б тилкесинин астында жазылган чоңдуктун чоң экендиги келип чыкты. Анда туура жообу катары Б деп жазышыңар керек болот бул жерде. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен жалпы республикалык тестирлөөдөгү негизги тесттин математика бөлүмүндө биринчи бөлүктөгү кездешүүчү бир нече тапшырмалардын чыгарылыштары менен тааныштырганга аракет кылдым. Кийинки телевизиондук сабактарыбызда
ушул биринчи бөлүктөн, экинчи бөлүктөн кездешүүчү бир нече тапшырмалар менен таанышасыңар дагы силерге керектүү болгон сунуштар айтылат. Анда эмесе кайрадан силер менен эфирден жолугушканга чейин саламатта калгыла.